Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Борончу шоу кечинде программасы кайрадан башталды. Ар бир жума сайын сиздер менен жолугушуп, бул жолкусунда баягы мурдагыдай аябай шадыраңдай албай атам. Себеби дегенде орозо кичине мындай курсагыбыз деле ачкан жок, мындай шай кеткенсип дегендейчи. Келиңиздер, орозоңуздар кабыл болсун. Кудай Таала элибизге тынччылык, токчулук алып келсин. Ушул ыйык айда бири-бирибизди кечиришели, бири-бирибиздин көңүлүбүздү калтырбайлы, жакшы сөздөрдү айтышалы. Орозо бул напсини тыя турган эң бир жакшы. Бир напси өзү жакшы билесиздер. Бул шайтандын бир эң бир жардамчысы болот экен да. Напси деген кандай? Напси деген адамдын өзүн жакшы көрсөтө берет. Биз бири-бирибизди өзүбүздү мактанабыз. Адам өзүнүн эле көзүнө өзү көрүнөт дейт. Күзгүдөн көрсө деле өзү сулуу, бир нерсе кылса деле өзү жакшы, башка нерселерден өзүн өйдө көтөрүп тура бере турган, өзүн мактай бере турган бизде сыпат бар. Ошол сыпат бул напси экен. Биз негизи Кудайды макташыбыз керек. Кудайдын жараткан нерселерине баарына биз ошого таң калып, ошого гана мактоолор айтышыбыз керек экен Аллага. Бирок ошону напси адамга буруп коюптур да. Ошон үчүн бири-бирибизди өзүбүз эле мактанып эле кыялдана беребиз. Напси деген жамандык нерселерди өзүнө жакындатпайт дейт, кабыл албайт дейт. Жаман нерселер деген менде болбойт, башкаларда болушу мүмкүн дейт экен. Напси ушундай буйрук берет экен пендесине. Муну кыл, тигини кыл, жаман иштерди кыл деп дайыма жетелеп турат экен. Ошол нерселердин баарына баш ийбей, туура жолго кетишине бирден бир себеп болгон бул орозо. Ачкачылык, мына ошол курсакты ачырганда өзүнүн напсиңди тыйып, жаман нерселерди кылбай, жаман нерселерди ойлонбой, бирөөнө кыянатчылык кылбай турган эң ыйык айлардын бири бул орозо айы. Ороз айыңыздар кут болсун. Борончу шоу программасы кайрадан сиздер менен. Келиңиздер бир туугандар, биздин ар бир көрсөтүүбүзгө ар башкача таланттарды конокко чакырабыз. Бүгүн дагы кызыктуу эки коногубуз бар. Мына бүгүн бул жерде отурат. Кыргыз журтчулугуна белгилүү болуп калган азамат, куудул жигитибиз Бактарбек Абдыразаков деген жигит. Том Жери беле жанакей Жиндикери деп элиңиз. Жиндикери деген актерге окшоштуруп, Том Жери деп албадымбы? Ошого окшоштуруп коебуз. Куудул жигитибиз мынакей отурат. Бактарбек ошондой эле кыргыз журтчулугуна сыймыктуу болгон, атактуу биздин агаларыбыздын кызы отурат. Мына аккан арыктан баягы суу агат дегендей, аркасынан мына дайыма элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, өнөрлөрдүн тартуулап келаткан таланттуу үй бүлөнүн кызы мынакей алдыңыздарда. Таланттуу үй бүлөлөрдүн кызы Мерим Батырканова карындашым отурат. Бактарбек, мына баштадык. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Биздин студияга кош келипсиз. Келиңиз, кана орун алыңыз. Кана келиңиздер эми көрсөтүүбүздү баштайлы. Борончу шоу программасына биздин студияга кош келипсиздер. Рахмат чоң-чоң. Биринчиден саламатсыздарбы? Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Борончу деп эле нелерден көрүп качан жетебиз деген буйруган ушул экен. Алланын буйругу экен. Орозонун айында кездешип отурабыз. Бирөөнүн рызкысын бирөө тартып ала албайт дейт. Эгер Кудай буйрубаса да. Жакшы. Анан эгер Алла буйрук кылып койгон болсо, кандайдыр бир жол менен эбепке себеп кылып алып келип коет. Бүгүн бизди дидар, Кудай Таала дидарлаш кылган экен да. Жүзүбүздү көрүшүп бири-бирибиз менен. Рахмат, ошол убактыңарды бөлүп биздин студияга келгениңиздерге. Карындашым бир аз мындай адаптироваться этип, көнүп эки жакта. Алдан кийин сөздү баштайлы. Кандай эмне жаңылык болуп атат? Не жаңылык болуп атат? Сиз мындай эпке себеп болуп, башында ээрчитип жүрүп, кичине артисттикке түртүп койдуңуз эле, жолун көрсөтүп. Азыр эми ошол гастрол болуп атат, анча-мынча жаш таланттар менен, көбүнчө Султан, Ороза Шакировалар менен, ошолор менен иштешип калам. Азыр эми кино тармагына чакырганда, кино тармагында жүрөбүз. Ушул кино маселесинде кийинки убактарда көбүрөөк көрүп калатам өзүмдү. Өзү жалпы негизи канча киного? Өзгө эмес 3 киного тартылган. Бул 3-чү кино. 3 киного тартылып атасың. Кайсыл киного тартылып атасың? Биринчи Карабала деген ал казак фильм. Карабала? Карабала деген казак фильм болчу. Азыркы? Жок, биринчиси, жаш кезинде. Андан кийин ал кимдин режиссер? Ал казактардыкы. Казакстанга тартылып. Жок, ал жакта окуп жүргөндөр тартылып. Окуп жүргөндөр. Эски кинода.
Андан кейін атымды башка коем, атаңдын чокусу. Аны Эрнес Бөрүбаев тарткан. Анда бир кармандын ролун жараткан. Андан кейін мына ушул жаштар тарткан, Агур Кесик тарткан Жер тоголок. Жер тоголок деген комедия. Тракомедия. Кимники бул? Бул эми ошол балдардын өзү бирөө жазып берген, фамилиясы эсимден чыгып атат. Сценарийчи. Тарткан өзү ошол. Режиссер ким тартты? Кубатычбек, ошол балдар өзү. Эмеси кандай? Маанисинен бир аз айтып бербейсиңбиз? Мааниси кандай? Мен бир жагынан кинону көргөндө жакшы го. Бир жагынан тракомедия болгондо ал жерде кайгырасың дагы, адашкан бала азыр мына өзү жаңылышмай жашоого. Бирөөсү жаңылышабыз, бирөөбүз мүдүрлөбүз, бирөөбүз жыгылабыз, турабыз. Күлкүлүү комедияда кайгылуу комедия. Аны көрүш керек. Сен ким болуп ойнойсуң? Бул жерде эки орукчан бала больницадан качат, мындай айтканда жиндирак деп коет. Биз шаарда ошол больницада Режиссер ошондо сени сүйлөшүп бир жерде отуруп анан ушул жиндирак баланы ушуга ойнотсоң болот окшоп деп сени тартады. Ооба чакырышты. Аларды чыкканда аны эки жинди издейт экенбиз. Биз алардан өткөн жиндибиз. Эки жинди да алар. Жинди деле эмес, просто эми ошондо барып калганда жиндикканага. Биз ошол жерде иштейбиз, издегич болуп иштейбиз да качкандарды. Бирок алардан өткөн жиндибиз. Менин апаанигим ошол Жеңиз Сманов, Дем театрынын баласы. Ал жерде жалаң чоң актерлор ойногон. Назым деген Дем театрдыкы, Шайыргүл Касымалиева, Венера Сатылганова, Аксакалдын арындык актер, чоң актерлор ойногон. Аны апасын издейт. Адаш башка бирөөнү таап алат. Ады өтө кайгылуу, ыйлай турган жерлери бар да. Кайра күлөт. Ошол тракомедия болгон ошол болду. Ошол кинода жаңырттык. Ошондо сен эмне максатың? Менин максатым ошолорду издеп табыш керек. Бирок бирге эле жүрө беребиз, просто таппай, мындай кармай албайбыз да, бирге эле жүрө беребиз ээрчишипчи. Көрөбүз да, аларды билебиз, каерден кармашты, каерден издешти мисалы. Бирок өзүбүз да ошондойракпыз да, койчу эртең издейбиз деп. Качып барса эртең издейбиз деп шаардан келе беребиз да. Ал мүмкүн эмес да, алчы. Эртең ушерден келип издейбиз, кетебиз деп. Бирок алар да ошондой, ошол жерде. Биз да кайра ошол жерге келип дальше издеп кете беребиз. Типа ошондой да. Кызык экен анда. Муну сен кызык кылып айтат экенсиң. Демек элдер Мен кинодан ашырып жиберет окшойм, по-моему. Жок, айтам. Кызык, демек элдер көрүш керек экен. Ооба, бул көрүш керек. Көрсө вообще жакшы түшүнөт деп ойлойм. Эми Мээрим карындашыбыз менен сүйлөшөлү. Көпчүлүк эми Мээримде жаштар бизге эми таарынбагыла, жаштар. Себеби дегенде биз жаштардын көбүн көп ырчылар көп, тааныбай калабыз. Сени болсо баягы таланттуу үй бүлөнүн эмеси катары, таанып, билип дегенде, Эркин байкебиздин кызы турбайбы деп, ушундай таанып. Анан албетте таланттуу болуш керек, ал кишинин кызы болгондойн деп түшүнөбүз. Анан кийинки азыркы өзүңдүн возрастыңдагы чыгып аткан жаштардын арасынан комуз менен ырдайсың да. Ушул комуз кандай? Бизге комуз бул түшүнүктүү, бул жогорку муундагы адамдарга жага турган. Бирок ушу жаштардын арасында барып өзүңөрдүн компанияңарда сүйлөшүп отурганда ырдап калсаң, жаштар ушу комузга кандай карайт? Ар кимдин баягы вкусу деп коет го, вкусуна жараша экен. Кээ бири комуз менен абдан жакшы кабыл алышат, үнүн жакшы көрүшөт дегендей. Кээ бири көпчүлүк жаштар азыр гитарага басымдуулук кылып кетишти окшойт. Гитарадан көп неме кылышат да. Же ошо сурап атканым, мисалы компанияларда өзүңөрчө отуруп калганда, мисалы ошо комузга мындай кызыгуулар көп болгон жаштар азайып кеттир да, кыскача мындайча айтканда. Мен көбүнчө элдик ырларга көбүнчө басым жасайм. Мисалы үчүн өзүбүздүн эле Токтогул Сатылганов, өзүбүздүн атабыз, ошонун Алымкан ырын, Асанкалы Керимбаев. Ошондой эле көбүнчө ушу элдик ырларга басымдуулук кылам. Жаштардан эмесиненчи азыркы учурда? Азыркы учурда жаштардын эмесинде биз азыр эстрада боюнча дагы азыр чуркап жүргөн убагыбыз. Кудай кааласа клиптерибиз даяр болуп атат.
Дагы да алдыда жаңы чыгармалар даяр болуп атат жаштардын деңгээлинде. Эми сен фольклор менен ырдап жүрөсүң да, туурабы? Анан эстрадный жагынан деле ошол эле комуз менен ырдап жүргөн сыяктуу ырларды ырдайсыңбы же таптакыр башкача стилде ырдайсыңбы? Таптакыр башка деп деле айтпаймынбы, кандай десем. Мындай шаңдуу ырлар, арасында ошондой дагы жана элдик ырлардан бар. Ар кандай. Жаштардын немесинде. Кел анда мындай кылалы. Көрүп отурган көрүүчүлөргө дагы табышмак кылбай, бир Сырдуу болбой, комуз менен бир жагымдуу чыгарманы тартуулап койсоң. Рамазан айыңыздар кут болсун, орозоңуздар кабыл болсун. Анда эмесе сиздер үчүн мага жар керек аттуу чыгарманы аткарып берейин. Мага жар керек, мечитке бара турган, намазын окуй турган, Алланын бир жолунда өмүрүн арнай турган, Алланын бир жолунда өмүрүн арнай турган. Мага жар керек, текебер болбой турган, Кудайдан корко турган, тырмышы эмгектенип, турмушун оңдой турган, тырмышы эмгектенип, турмушун оңдой турган. Мага жар керек, адалдап бага турган, арамга барбай турган, балдарга боорукер, атасы боло турган, балдарга боорукер, атасы боло турган. Мага жар керек, сөгүнбөй сүйлөй турган, өзгөрбөй жашай турган, баркымды билип дайым, бактылуу кыла турган, баркымды билип дайым, бактылуу кыла турган. Бактырбек, эним, той маселеси кандай болду? Той токтоп калды, настроениң жокко? Жок, баары жакшы. Жанагы сиз катын деп, жабын деп айтып атпайсызбы? Ошол жанагы сиздин айткан бир кокмаңыз эсиме түшүп кетти. Барып келип анчагандан кийин карабаш керек. Күнөө болот. Деп атса эле бирөөсү карай салып, "Ама кыздар сиз кана деп алат. Ошоңуз эсиме түшүп кетпеди. Катындай жабындай нерсеге. Жакшы аке, шүгүр. Той маселеси кандай болду? Той маселеси болуп атат. Көбүнчө мына мен чыкса тамадасы чыкса тамачалык эркек баланын ролун ойноп коюп атам. Анан ырдаган чакырса ырдаганын чакырып коет. Анан көбүнчө алыс жактарга көп конок болуп атабыз. Бүгүн ырдап бересиңби? Мейли эми сиз айткандай мына эл үчүн орозодо кандай болуп калат бирок. Орозодо кызыктай болуп калат. Шаах деп турсам. Ошондо өзүң сырттан көрүп састараны виднее дегендечи, балким андан орозодон кийин балким ушинтип ырдабай каларсың. Болбойт окшойт бул депчи. Ооба. Алла бир астан кийин ырдатабыз. Макул айт. Мээрим карындашым менен сүйлөшөлү. Эмне пландар болуп атат? Жаңы клиптер тарттырып атабыз деп атасыңар.
кайсы режиссер клиптерди тартып атат, кайсы жактардан, Кыргызстандын ичинен элеби же сырт жактанбы дегендей. Не деген клиптер болуп атат? Азырынча ошо айланадан эле өзүбүздөн эле тартылып атат. Режиссер Назым Мендебайыров агабыз тартып атат. Азыркы бүтө турган клибибиз бүтүп калды буюрса. Анда маанилүү кылып тартып аткан экен деген. Ошо агабыз бүтүрүп атат буюрса. Ада көптөгөн мээнеттер керек экен. Могу жаандын күндү погодан эмесинен дагы 1,5 ай убакыт болуп калды. Буюрса бүткөнү калды. Маанисин кичине кыскача айтасыңбы? Клиптин. Мааниси кичине Эмне окуя болот, мисалы? Неме болуп турсун? Ырыңа жарашабы? Ырга жараша. Кичине сюрприз болуп турсун дебейинби? Кичине кыска айтып койсоң элдер кызыгып калсындар. Наоборот, реклама кылып койбойсуң. Бул реклама бул. Ооба, чоң реклама. Таптакыр айтпай койсоң, анан эмне дегеним клип дебей, кичине бир аз айтып койушуң керек да. Анан аны калгандарынан өздөрү көрүп алышат. Бул азыр клип Мисалы жигитти кыз сүйүп калабы же кызды жигит сүйүп калабы же Азын наоборот болот. же бирөө ала качып кетеби деген сыяктуу бул бир окуясы бар да. Туурабы? Кымбатым деген аталыштагы Белгилүү актерлор ойнойбу же кандай? алардын бизге сценарийин дагы айткан жок. Өзүнүн эмеси менен. Назым айта бербейт да. Ошо өзүнүн эмеси менен Бирок тартып. ырдаганда негизи өзү катышканда, катышасың да клип тартып атканда. Анда сен жөн гана ырдап эле Жон коесуң. гана өзүм ырдап. Анан сценарийди ал Өзүнчө тартылган. Бирок сценарийди, сенин клибиңдин сценарийин ким аны менен мындай эме кылат, сүйлөшөт Назым менен мисалы. Бул жакты же жакпады деп же жолдошуң тейлеп турабы? Жолдошум тейлеп турат. Анан дагы Молдалы Өтөнбаев деген обончу музыкант, аранжировщик агабыз бар. Ошол экөө Экөөнүн эмеси боюнча экен. турушат. Сен жакшы экенсиң. Сен анда чисто айымдардын эле ролунда экенсиң да. Ырдап коем кетем. Тигилер алды жакшы. Ошондой болгон жакшы. Жолдошу жардам берип, жолдошу Көп түйшүк тартпай өзүңдүн тиги бала бакыраң менен дегендей, энелик өзүң менен жолуң менен аябай эле анан ошо бир ротто эле кийлигишип кетип. Ал профессионалдар өздөрүнчө ойноп берип, актерлор кошо ойнобой эле кыялдым, эмет кыйналбай эле мына. Эмен жиндин ролун ойной турганбыз Бактарбек. Айтып атат жолдошу. Бактарбек. Ошону ойноп бербейсиң. Ушул айтам, Бактарбек жолу эч ким минтип кыймылдай албайбыз да. Дагы бир планды ушу Бактарбек экөөбүз тартылып берсек, клипке кошолу деген эме оюбуз бар. Бактарбек комический немеде тартылып берет да. Комедия семейде болсо колдон келиши. Бактарбек, Максат Тасмаев эмелери жакшы. Киного отурушат да булардын эмелеричи, натуралары. Ушундай бөлүнөт өзү. Мисалы мен кино ойнойн десем, мен өзүмдүн кебетемди өзүм эмеден көрүп эле кызыкпай эле ыңгайсыз боло берем. Мындай өзүм жактырбай элечи. Анан мен деле ошол мени жаман көргөндөрдү деле туура түшүнөм да. Мен өзүм жакпай атсам анан кийин Мен өзүм жаман көрүп атсам, жаман көргөндөрдү ошо туура түшүнөм негиз. Ошо айтам, анан ушуну ойноп атып өзүмчө эле кызыктай боло берем берсек да чансыз андай. Бактарбек ойноп атса, Максат Тасмаев ойносо, тиги ким Абдыкадыр Матов деген бар, ал ойносо, кинонун балдары да буларчы жарышат комедиялардычы. Анан андай ар биринин өзүнүн баарын эле Кудай Таала ар бир адамды өзүнө өзгөчө талант берди. Бири-бириңерге муктаж болуп жашагыла деп айтат дейт да. Мисалы бирөө уста. Аны биз устачылыгына барып муктаж болуп, ал бир нерсе жасап бериш керек бизге. Биз ага ырдап беришибиз керек, мен ырдап беришим керек, бирөө күлдүрүш керек. Анан мен баарын эле өзүм кыла берсем. Комузду деле ырдап эле, киного деле чаап. Баланы деле карап. Башканын ырыскысын талашып элечи. Ошон үчүн ар бири өтө эле жанталашпай эле, ар ким өзүнүн направлениясы менен иштегени деле жакшы. Мээрим карындашым жана башында комуз менен ырдап берди, эми азыр эстрада менен мына бул жерге келип, бир жерде туруп алып коюп, бир жакшы чыгарманы тартуулап койсоң.
эмне бизнес кылып атасың? Не кылат элем эке? Колума башка эчтеке келбейт. Алып барчылык, киного барам, съемкага катышабыз. Жакында фестивалга короткометражный фильм тартышты. Ошодо ойнодук. Алар азыр эми сиз айткандай баары жетишип калыптыр, интернет аркылуу эле өздөрүнүн несине кирет экен. Ошого фестивалга кыска нуска тартат экен, бирок аттарын коюп жиберет экен. Мисалга жылдыз. Ал кандай жылдыз? Асмандагы жылдызбы же погондогу жылдызбы? Мааниси. И карта, ал играющий картабы же жөн эле глобус картабы? И танцующий человек. Ошону ойнодум мен. Обозначайчу эмнени жеткизет, эмнени көрсөтөт, ошол аркылуу фестиваль болуп, аны ошол кыска мөөнөт ичинде тартып жиберишет экен да. Орусча ойносуң? Жок. Анын астына жазып чыгат экен, жазып орусча да жазылат экен. Темасы ошондой кылат, орусчасы. Астына англисче да жазылат экен. Бул фестивалга кете турган недер экен. Ошондо катышып жүрөм. Рекламаларга чыгып калам. Анча-мынча столовойлор жакшы мантылар жасап калса, строй куруп, жакшы курулуштарды кылып калса, бирөөнүн тиши ооруп атса, азыр эми лайк менен эле иштеп калышыптыр. Ошо менен эле иштеп жүрөм экен. Көбүнчө эле Кудайга шүгүр элге той, алып барчылык. Колунан эч нерсе келбесе деп атпайсыңбы? Колунан эч нерсе келбегендер деле үйдө отуруп алып, диванда байгың келеби деген бизнестерчи. Кандай каралашып атасың? Андай кандай аралашып койгонча. Сейф бизнес эмне болуп атат? Сейф бизнес. Сейф бизнеске көбү чалышты экен, бирок чынын айтсам, жаба бербейт. Эмнеси менен ошо? Себеп эми мында карасаң ал бир эле ал деген бул Рахман Разыков жакшы түшүндүрөт да мындайдачы. Менин түшүнүгүм боюнча бирөөдөн кыйнап бирөөгө алып берип мисалы да. Анда барбы жокпу, ал нерсеге жетеби? Анын үстүнөн биздин не туура келген менен өзүбүздүн ишибиз. Эмнегедир өзүм каалабадым да. Көбү чалышты, баарын отказ кылдым, койчу анан жөн эле жашайынчы ачык болсоң деле тинч эле. Жок, ал өзүң киресиң. Көп, өзүң кирет экенсиң, жанында сүйлөтөт экенсиң, ушинтип жүрүп көбөйтөт экенсиң да адамды. Анан өзүң акча алышың керек экен. Анын акчасы жок болуп калса, азыр бирөөдө бар, бирөөдө жок. Билбедим, мен ага кызыга бербедим. Мисалы сен 15 000 сом акча таап кирдиң сен бизнеске. Анан дагы 15 000 сом таап деп эки досуңду айттың. Ооба. Болуптур деп кызыктырдың. Сен 15 000 сом тапкандан аркамдан 2 киши келсе, сага кайра 4 000 сомду кайра берет экен сразу. Ооба, ошондой экен. То есть өзүң акчаңды кайра берет экен да 4 000 сомду. Ооба, төрттөн, ошондой экен, Ал берки 15 000 сомдон таап келгендер кантип таап келди деген да бир вопрос бар экен да, мына сейф бизнестин эмеси ушул экен да. Ал балким карыз кап келди бирөөдөн. Ооба. Байып кетейин деп. Балким ал кредит алып алды. Ооба, ар жагы бар. Ар кандай жактар бар экен да, ошол себептен бул сейф бизнеске аралашканда ал сага каяктан акча таап келинип атат, бул биринчи суроо экен. Экинчиси эч кандай мээнет кылбай, улам аркасынан бирөөнү болуп келип отуруп сага акча табылып аткан акча, бул мээнетсиз акча, бул дагы башкача суроо экен да. Анткени улам аркасынан ушинтип ар кандай жол менен берилип атат ал акчачы. Ал кандай келип аткан акча? Бирөөнүн убал сообу менен, бирөөнүн эмеси менен деген сыяктуу болуп калат экен. Сиз өзүңүз кандай ойлодуңуз ошондо? Сиз мисалга барсызбы ошол сейф бизнесте? Жок, ошо жок да, ошо мен ошону түшүндүрүп атпайм сага. Орозо айында түшүндүрүп атпайм. Ооба да ошол. Себеби дегенде оңойраак болду, көпчүлүккө түшүнүктүү болсун үчүн дегенди айтып атам. Анткени ар бир аркасынан улам келген адам кандай жол менен келип атат? Балким бирөөнүн акчасын уурдап келип кошулуп атабы, балким бирөөдөн карыз какчап келип кошулуп. Сиз айткандай кредит алып атабы. Кайра аркасынан киши таба албай калып атабы? Анын аркасындагы кишиси токтоп калса кандай болуп калып атат? Ошондо бушат экен. Деген сыяктуу нерселер да. Ошон үчүн сизчи сейф бизнеске качан киресиз? Жок, мен ага кызыкпайм. Бадырбек ака айткандай ага кызыкпайбыз. Мен жолдошум эле иштейт, ошол каржылайт, баарын спонсор болот, башкасы болот. Бул жак 3
баланын мээримде энеси, үйдө баласы менен эле ушундай нерселерди эмне кылат экен. Жолдош аябай жакшы түшүнөт окшойт мага кечээ чалганга байланыштуу. Мындай өнөрлүү адам өлбөйт да, ошону жерге чаткызбайын, текке кеткизбейин десе керек. ооба Ошондой азыркы учурда мааниде ушу экен. колдоп үйдө 3 балам бар. 3 баланын энесимин. Жолдошум азыр артыман түртүп колдоп жүргөн акысы. Чыгармачылыкты түшүнгөн жолдошуң болгон болсо, чыгармачылыкта алдыга кеткенге жакшы. Тескерисинче, эгерде сен өзүң дайыма чыгармачылык деп болбой эле эмеңде каныңда бар дегендейчи, талантың бар, анан ал нерсени мындай өздөштүрө албай койсоң, анда кыйын болуп калат. Негизи эле өзү ар бир кесиптин ээси, ошо өзүнүн ишин иштей албай койсо. Азыркы айтканыңыз аябай жакты да мага. Бул мага эле эмес, көп чыгармачылык инсандарга жагып отурса керек. Мисалы жолдошу түшүнүп, ушундай поддержка тээп, мындай акчалай болбосо да моральный сөз менен берсе, бул адам биз билесиз го өтө жеңилденип калабыз. Ох, чына биз ушундай кылайын деп мындай. Анан жанында турат кен деп турса, анан настроениең түшүп, жок, чын мен ушундай көңүлүм калды да, мен көрүп деле жүрөм мисалы. Өзүн айтайын, чыгармачыл адамдар эмне себептен көп үйлөнүп? Мисалы Бир ошону себеби айтыңыз. айтайынбы? Бир себеби чыгармачыл адам бул өзү дайыма мындай бир эмени эркиндикти каалаган. Эркиндик болбосо чыгарма чыкпайт. Ошону каалаган адам да анан ага аялы өмүрлүк жары түшүнбөй койгон болсо, ал ошол өзүн түшүнгөн адамды издей атып, анан үйлөнө берет. Ооба, ошондой болсо. Анан ошондой түшүнгөн адам Анда ошондой эле туура эле окшойт. таап алгандан кийин, анан ошо менен токтоп калат да. Келиңиздер, анда бир нече секундтук жарнамадан кийин кайрадан көрсөтүүбүздү улантабыз. Келиңиздер, анда жарнамадан кийин кайрадан көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр Бактарбек иним дагы ырдап бергенге аракет кылып көрөт. Ага чейин мээрим карындашым дагы бир комуз менен бир жакшы, жагымдуу чыгарма тартуулап койсо. Эл алдында келетир дагы аттуу чыгарманы ырдап берейин. Саргайган сыйт көзүндөгү бак, кир чалган сыйт жаштыктагы чак, өзгөрүлбөй тура бербестен, өмүр чирикин да өтүп баратат. Кошуп тур. Ие деп. Жолбосо кошо баратат депчине. Өкүнүшсүз шайыр жашадың, карыдың деп какпай катарың, бирок дагы шайыр заманда жап-жаш бойдон ай келет жашагың. Кыярса да кызык кырдалың, эмгектен элдин жыргалын, шаңкылдаган шайыр үн менен эл алдында, журт алдында о келет ырдагым. Шаңкылдаган шайыр үн менен эл алдында, журт алдында о келет ырдагым. Ой азама. Эл алдында, журт алдында о келет ырдагым. Ой азама. Жакшы болду. Мына акыркысын 2 жолу кайталаганың жакшы болду. Себеби дегенде мен Жарашбек деген досум аз телевизордон көрүп аткан болсо, акыркысын 2 жолу кайталабай койсоң, ал Жетпей калат. тойбой Тойбой калат. калат. Комуз менен ырдагандарды ырчыларды аябай жакшы көрөт. Анан ошол акырында маңызы менен 2 жолу 3 жолу кайталап туруп бүтүргөнгө ылайыктуу болду. Рахмат. Эми мына убактыбыз деле билинбей өтүп кетти. Мына 45 мүнөт 50 мүнөт убактыбыз. Азыр эми жыйынтыктап атканда чыгармачылык ийгилик дагы
жаңы чыгармалар боло берсин, элибизге жаңыра берсин. Ал эми Багдарбек инибиздин болсо дагы кинодогу себеби дегенде ошол жактан өзүң өнөрүң ошол жактан мындай байкалып турат да. Ошол жагын көбүрөөк өздөштүрүп, дүйнөлүк роликтерге тартылып, Розода айтып калды, ниет кылып. Дүйнөлүк роликтерге тартылып, Казакстандан, Россиядан Багдарбекти роликке чакырган экен, ставкасы там баланча $1000 экен деген сыяктуу бир ошондой ийгиликтерге жетише бер. Эми мүмкүн болсо бир чыгарма өзүң дагы бир тартуулап бер. Кол чаап коелу, Мээрим. Шабада. Come on, baby. Ha. Çöp. Болду. Болду дең. Жана Томи Жери деп аткан ушул болчу да. Ошону көрсөтөйүн дедиңиз беле. Томи Жери деп мына ушуну айтып тура берем. Себеби дегенде азыр жыйынтыктап атабыз. Көрсөтүүбүздү дагы бир жолу урусуңуздар кабыл болсун. Бүгүн биздин студияга конокко келген иним Багдарбек деген тамашагай жигит. Аягында мына сиздер жылнайсың деп бир Ойноп койдук, көңүлүңүздөрдү көтөрүп койдук. Орозоңуздарды да кичине убактыңыздарды алып койдук дегендей. Ал эми Мээрим деген өйдө болуп коюңуз. Мээрим деген карындашыбыз мынакей бүгүн биздин студияга конокко келишип отурат. Дагы бир жолу сиздерге чыгармачы ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыда турган телефон мына өзүңүздөр ар бир борончу шоудо көрүп турган бул менин түзмө-түз телефонум. Ушуга телефон чалып, Багдарбек керек болгон болсо, Багдарбектин чыгармачылыгы, Мээрим карындашыбыздын чыгармачылыгы сиздерге жаккан болсо телефон чалыңыздар. Мен буларга сиздердин телефонуңуздарды берип, баарлашып, өзүңүздөрдүн жакшылыктарыңыздарга ортоктош боло турган, өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулай турган мына жигиттер, кыздар. Эмки жолугушканга чейин саламатта калыңыздар, ишиңиздерге ийгилик, оросоңуздар кабыл болсун.